Bir danışman ötüp baratsa bir жалбырап куру дейт ушtur да, маңдайынан кулап ушtur. Бирок аябай жыпар-жыттанат дейт. Анан danışman болгондон кийин ол я danışman да жалбырап менен сүйлөшүп атат дейт. Сен гүлсүңбү, жыпарсыңбы десе, мен жөн гана жалбырапмын дейтмиш. Эмне мынча жыттанасың десе, мен болгону гүлзарда өскөн жалбырапмын деп айтат дейт да. Мына ошол Гүлзар, Шекербек, Жеңишбек, Элмирбек, Амантай, Нурмолдо, Зайырбек, Мирлан Самыйкожо, андан кийин бизди уланып келаткан Самат, Азамат, Алы, алардын артында келаткан Ахматбек, Изат, Улукбек жүрөт бул жерде, жана башка өнөр адамдары да ойлойт элем да. Мына ошол өнөр адамдарынын жанында жүргөн адам деле жанагы Гүлзарда өскөн жалбырактай болуп жыпар-жыттанып калат. Мүнөзү жыпар-жыттанып, пейили жыпар-жыттанып калат. Мен ушул адамдар менен замандаш болуп калганыма сыймыктанам. Дагы бир гана нерсени айта кетким келет. Кече Бакыт Капаров деген мыкты агабыз дүйнөдөн бошоюп кетти. Буга чейин эч кимге көңүл бурган эмеспиз. Бүгүн аттым деп жер мыкчып отурабыз. Эми дайым эле өткөндөн кийин өкүнө бербестен ушул атат алган Гүлзардай болгон, пейили Гүлзар, мүнөзү Гүлзар болгон, өнөрү Гүлзар болгон адамдарды сиздерден сураныч. Көзү бар да, кечеси болуп атканда эмес, күнүгө ар дайым учурашкан сайын, жолуккан сайын, эстеген сайын сыйлап жүрсө экен деп тилейт элем, ушуну каалайт элем. Бар болуңуздар.